Ош-Бишкек трасса жолунун Базаркоргон аймагындагы бул жаңы эле салынган айланма жол мында каттаган миңдеген айдоочуларды жүдөтүүдө. Айланма туура эмес курулганын мындагы жол көзөмөлдөгөн инспекторлор да айтып жатат. Мага кызыл орун берген жок, мына көрдүңөрбү? Мына жаш балдар баратат. Мына катты согуп баратат. Матизге орун бериш керек эле. Мына ойлонуп туруп калды арка. Тико уруп кетпесин деп. Мына балдарыбыз көрдүңөрбү, тротуар жок эсебинен да. Бул жерде түз болуп калган трассачы. Трасса түз болуп калганда, нар жактан келе айтканда, бу жактан да туура салып жүрүп атат. Өзү ошо Кургойдо кичине бурун болуп кетиш керек. Ошондо гана неме токтолот. Нарка центральныйден келе айткан главный шопурлар неме водитель токтош акысы бар. Азыр бу прямой неме знакты пам деп айтышат. Знакты карап айтышат. Же неме шопурлар көн элекпи? Бул жерде 4 көчөгө тең тиешелүү кылыш керек. Түштүктөн чыккан, түндүктөн келген, батыштан келген, чыгыштан келген. Кольцаны айланма кыймылды жолдун ортосуна коюп беришсе, ошондо адамда сезим болот да, мен барып Кургойду сүзүп албайын. Ушул жерде ылдамдыкты азайтып, анан айланып өтөйүн деген адамга бир мындай сезим келет. Кургой болсо нар жакта турса, өзүңөр деле карасаңар, Клапкомдун ичине эле алып кирейин деп койгондо көрүп атасыңар да. Аны мындай жинди адам деле түшүнмөк. Азыр тип-түз жол болуп көрүнүп турат силерге. Сырттан келген, мисалга Бишкектен келаткан адамда муну түз жол деп ойлойт. Анан скорость менен келген адам, мол знактар көзүнө илинбей калат экен, көрүнбөй калат экен. Анан түз эле келип, мына ар жерден тико чыкты. Тико чыккан өзүнүн главный деп эсептейт дагы, түз жол өзүнүн главный деп эсептеп, ошол ортолукта кагылыш болот да. Азыр ошол жерге барып бир көрөбүз. Мына көрдүңөр, ошол жерде. Анан Кургой деген бул мындай тегерек жолго ортодон жол келип сайылыш керек 4 жагынан. Бул жерде эки жагынан байкасак андай көрүнүш жок. Түз эле да. Жарандар ойлоп атат, ошол бул жерде Кургой эмес, түз жол деп эле ортодон келип, ошол бурчта кагылыш болот. Күнүнө 2ден. Түндөсү примерно 2 же 3 ДТП болот, күндүзү 1 же 2. Ар түрдүү көбүнчө эмеге түшпөй калып атат, жанагы ГАИнин списогуна. Ичара бүтүрүп алышат да бул маселени. Анан адам өмүрүнө кооптуу болот атат. Ошол Мерседес келип аткан жерде проезжий часть 5, 6, 7 метр. Ал жер 15 метр болуш керек, обочина 3,75 болуш керек. Ошол жерде да нарушение бар. Машиналар катты ылдамдыкта келип, аптекага кирип кетейин деп атышат. Ошол жерде мектеп окуучулары өтөт, жөнөкөй жарандарыбыз өтөт, өтө кооптуу болот. КамАЗдын өтө бийик да. Баланын бою 0,5 метр, 1 метр. Ошол жерде өтө кооптуу болот. Ошол жерде тура эмес болуп калган. Элдин талабы бул Кургойду мол түз эмес, ушул ортолукка жылдыруу. Мисалга, трассанын ортосуна жылдыруу. Ушул 4 көчөнүн ортосуна жылдыруу талап болот. Администрация менен иштер каралат, баары жакшы болот деп бизден ушинтип басаңдатып койгондо, анан кургандан кийин эле ДТП башталды. Кана жанагы силер обещать эткен Кургой десек, проект боюнча ушундай жогору жактан бекитилип калган, жогору жактан ГАИлер бекитип койгон деп айтышат да. ГАИлер бул жака келип, комиссия келип бул жакта жеринен көргөн эмес. Алар ошол Бишкектен эле бүтүрүп, анан бул жакта проект курушту да. Проектте бир аз башкачараак, курулганы башкачараак. Бул тарап Ош тарап, бул Бишкек тарап. Азыр бул жактан да байкалбайт Кургой бар экенин. Алыстан турган адам знакты байкабайт экен да. Түнү болобу, күндүзү болобу, күн чагылышат, башка болот. Мисалга, көрдүңүз, биз турабыз, транспортто токтогон жок. Мына, аркы маршруткага мына дагы орун берген жок. Ушул да түз болуп турган фактически да доказательство. Кургой өзүнүн деле кеткен да, Кургойго окшоп. Кургойго кирген эмес. Мисалга түз барып, эгерде тегерек болсо, ошол Кургойго такалышыбыз керек эле. Такала турган эч бир признак жок да. Көрдүңөрбү? Жол боюнча жаңы курулду Кургой. Эми бул өзгөчөлөнүп турат. Действительно, мындай Кургой жок болчу биздин немеде көп арызданып атышат айдоочуларчы. Анан эми бирок буну дагы баары жол курулуучулар курган да. Өзүнүн адистери, муну министерстводон, правительстводон бар жоктон эме кылып согласовать этип аны курулуп атат да бул жол. Бирок эми эл көнүшү кыйын болуп атат. Себеби бияктан түз бойдон калды жол. Бишкек жактан Ош жака түз жол ошо бойдон калды. Бирок круговой движение знак коюлуп атат. Мына мисалы көрүп атасыздар өзүңөр. Түз жолдо кетип аткандар знакты деле карабай эле ошо андай
түз жол менен кеткен бойдон кетип калып атышат да. Бул эми аябай катуу последствия менен жол транспорт кырсыгына алып келиши мүмкүн да. Биз кеңеш деле бере албайбыз, себеби бул жогорку даражада специалисттер өздөрүнүн неме кылышат, мамлекеттик уровеньде да бул. Себеби бул биринчи мамлекеттик жол категориясындагы. Эл аралык жол да. Артыңызда эле жүгүлө азыр ушул жол менен эле Ооба. курулду да. Кетти ооба. Эми буларга кандай чара колдонуш керек болуп калат, кандай болуп калат? Чара колдонуш керек, жол белгиси турат, баш ийбей келатат. Бирок көпчүлүк эми түз жол деп элестетип атат да мынча. Түз жол деп элестетип атат. Андай деген знак турат, жол белгилер. Ушундай болуп атат да. Круговой деп сөз өзүнө айтат. Бул айлампа айдоочу кетип атып, алдында айлампа турса, знак жок эле мисалы. Ал уже билет, что жол бериш керек круговой киргенгечи. А бул жерде ушундай болуп калып атат, что Бишкек жактан келаткан Бишкек жактан Ош направлениеге кетип аткан айдоочу знак деле карап көңүл бурбай калса кокусуна, бул түз өтүп кетет да. Жол бербей кетет. Ошондо бул туура эмес курулган десек болобу? Туура эмес. Ал Эми наразычылык көп. Бул жердеги өзүңүз билесиз, ал чоң проект республиканский масштабтагы маданият бегабад болгон. Стратегический жол, маданият бегабад ал жердеги жолдогу эме проектти кылганда проект менен ошол айлампа бардыгы бекитилип калган экен бул жердечи. Азыркы бүгүнкү күндөгү салынып аткан проекттерчи. Анан ошол как раз жанагы совет айылында кругойду жасагандан кийин проект болгондон кийин эми азыркы учурда биздин элге туура келбей калып туруп бир аз ошол жерде жанагы жол кырсыгына душар болгондор болду, бузула баштады ошол жерде авария дегендей. Анан сразу эле бул жердеги жергиликтүү урообуду да гайыны кылдык. Гайга тиешелүү мекеме уюмдар менен сразу биринчи жергиликтүү бийлик жеринде сүйлөштүк. Аны менен бирге ошо компания жолду куруучулардан азербайжанский компания экен Азер деген. Анын өкүлчүлүгүн чакырдык ал жергечи. Давайте көргүлө ушуну бир оң жагына чечиш керек. Азыркы учурда биздин элге туура келбей атат. Ушул салынганга эл тарабынан наразычылык болуп атат деп. Анан ал тараптагы айтты, андай болсо бизден баягы тиешелүү өзүбүзгө тиешелүү жетекчилерге жеткирели, анан сиздер менен биргеликте карайлы деди. Ошол айтылгандан кийин ал кишилердин жетекчилери келди, жеринде бардыгын көрүп, алар айтты, бул проект уже мамлекет тарабынан бекитилген проект. Азыр бул проектти биз өзгөртүп жасаганга эч кандай мүмкүнчүлүк жок дешти алардачы. Эгерде бул проектти ылса, бул баягы өкмөттүн деңгээлинде болуш керек. Ушундай бир Министерство транспортко жазыш керек деген жолдорун айтып калса хорошо. Макул, ушул биринчи баягы элдин маселесин чечиш керек деп биз тиги эмеге бул администрацияга жаздык. Каттычы, кат жолдоду. Качан жаздыңыздар? 13 май менен жибердик. Жол келдик, а? Жок, ал жердеги Асатар Токтолчу менен мындай сүйлөштүм дагы, сүйлөшкөндөн кийин бул кат только тиги каминге жолдонулат да, андачы. Азыр бул жердеги ошол жерде активист жарандар да бар, бул жерде баардык мүмкүнчүлүккө калат. Ошол айлампаны кандай жылдырса болот экен, баягы инженерный жактарынан карап, эми сунуш катары аларды топтодук, барып жибердик. Эми бир аз күтүп туруш керек болуп атат эми. Ошон жолун күтүп атасыздар. Жолун күтүп атат. Тиешелүү каттар бардыгы кетти да. Анан тиги Азбирт компаниясы жолду жанагындай кылып оңдоп беребейбиз, проект ушуну жазылган, эгер оңдоп бере турган болсоңор өзүңөрдүн каражатыңар оңдошуңар керек дегендей сөздөр айтыптыр да, Алар айткандагы бул бекитилген проектти биз эч кандай жылдырууга акыбыз жок дегенди айтып атат да. Эгерде ушул жакта тиешелүү жетекчиликке жетип эгерде проекттин возможность карап көрсөңүздөр, анда чечилип калышы мүмкүн деди. Однозначно бир тараптуу жок деген вопрос жок да. Ошого байланыштуу биз проекттини бир аз өзгөртсө болуш керек деген сураныч менен
тиги каттарды жолдоп атабыз да. Азыркы жакын арада уже каралыш керек, бул кат обязательно каралат уже кеткенде. Өкмөттүн кароосунда экен да бүгүнкү күндө. Ооба ошондой. Перекрестка кылып койсун светофор. Всё. Круговой лучше. Круговой жакшыраак. Круговой болсо да. Мен бул жерде Канча адам? канча адам өлүп кетиши мүмкүн. Бул жерден алысталган жылдырбай да. Тоже пешеходный переход. Нар жака хлап пункттан чырылдап чыккан